Бумария Алимжанова 37 жыл мурун Ош ветеринардык лабораториясында эмгектене баштаган. Алгач лаборанттыктан кесибин баштаган айым азыркы учурда вирусология бөлүмүн жетектеп келет. Анын негизги милдети жугуштуу ооруларды аныктоо болгондуктан көп учурда өз ден соолугуна кооптулук жаралат. Бирок элдин коопсуздугу үчүн кызмат кылуудан тажабайм дейт ал. Кутурма ылаңын текшерип атканда аны деген коюп мен дем алам деп койбойбуз да. Аны дем алыш күндөрү чакырса да келебиз да, текшерип беребиз, чтобы элдин коопсуздугун элдер пострадать этпей калышы үчүн, алар элдин коопсуздугун сакташ үчүн келип убагында күнбү түнбү чыкса дем алыш күнүнө карабайт. Биз аябай кооптуу, биздин отдел ар биrini өзүбүздү да сакташыбыз керек да, аны да билишибиз керек. Ушу стандартка ылайык өзүбүздү кармап, өзүбүздү коргоп. Бумария Алимжанова эмгектенген Ош ветеринардык лабораториясы 1935 жылы түзүлгөн. Алгач Сибир жарасынын аныктоо жүргөн мекеме бара-бара чоңоюп, мал жандыктан жуккан бир нече орун аныктоочу лабораторияга айланган. Ал эми 1991 жылы өлкө эгемендикти алгандан кийин бул мекемедеги жабдыктар эскирип, кыйынчылыктар жаралган. Бирок акыркы 3 жылда ЭСтин талаптарына жооп берүүчү жабдыктар алынып, учурда заманбап лабораториялардын катарына кире алды. Евразия экономикалык шериктештиктин бирден бир талабы ушунда референс же болбосо жакшы өнүккөн лаборатория, азиздешкен лаборатория болбоюнча тамак аштын коопсуздугун эч ким кепилдик бере албайт деген чоң бир кортумду койду эле. Мына ошого шайкеш келтирип 17-жылы өкмөттүн атайын токтому менен бизге атайын түндүк жана түштүк деп мурунку лабораторияны бөлүп, бизге республикалык макамды берип, мына азыркы сиздер көргөн жабдыктар менен 179 миллион рубльдік Россия мамлекет тарабынан бизге ушул лабораториялык жабдыктар келди. Бир учурда жоюлуп кетүү коркунучу туулган лаборатория азыркы учурда тамак аш коопсуздугун сактоого өз салымын кошуп келет. Мында мал жандыктардан жугуучу жана жугуштуу оорулардын бардык түрүн аныктоочу жабдыктар бар. Мекеме пандемия учурунда да медицина тармагына көмөк кылып, COVID-19 оорусун аныктоого кызмат көрсөттү. Медицина кызматкерлери ошол мезгилде кыйналып атканда өзүбүз кызматыбызды сунуштап, мына Ошто түштүк боюнча изилденген ковидке текшерилген анализдердин, ПЦР анализдер 3-төн 1-ин биз текшерип аттык. Мына жакынкы бир акта эле болуп калды, ошого чейин текшерип аттык. Биздин өзүбүздүн адистер менен, өзүбүздүн ПЦР аппараттар менен текшерип, медицина тармагына дагы колго алыш кылып жардам бердик. Аталган лабораториянын негизги милдети тамак аш коопсуздугун сактоо. Ошондуктан мекемеде сырттан келген азыктардын зыяндуулугу текшерилет. Мындан сырткары ишкерлердин экспортко чыгарган продукциясынын да сапатын аныкташат. Бизге келген тамак аш азык заттарына биз толук түрдө текшерип берип атабыз азыркы күндө, регламенттерге ылайык. Андан кийин алар экспортко чыгып жаткан ишкерлер дагы бизден текшерип туруп, таза эмескесин аныктап алып туруп, андан кийин чыгарып атышат экспортко. Андан анча-мынча бизге импорттага келет, импорттага келгенде текшерилип, анан Кыргызстанга киргизилет. Мында иш жүргүзгөн лаборатория өлкөдө 2 гана бар. Бирөө Бишкекте, экинчиси Ош шаарында жайгашкан. Аталган мекемелер жыл сайын атайын аккредитациядан өтүп турат. Ал эми лабораторияларды заманбап жабдыктар менен камсыз кылуу мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.